Сооронбай Жээнбеков утса бул шайлоо таза өттү дегенди билдиреби? Албетте, сиз көрүп атпайсыздар. Бул жерде мына өзү жаңы эле келип добуш берип кетти. Анан бул жерде кимди ким кыйнап атат? Баарыбыз добуш бердик да. Кабинаның ичинде эч ким көрбөйт. Анан кандай болуш керек? Айрым аймактарда ушул эле административдик ресурстар колдонулуп жаткандыгы айтылып атат. Бул боюнча эмне айтасыз? Бул жөнүндө менимче дагы баягы өзүнчө бир үгүт иш болуп калды окшойт да, ошондо элдин көңүлүн бөлүп, буруп, мына ушундай болуп атат, күчкө салып атат депчи. Анан мында чеги бар да, менимче анын баарын тең мындай негиздеп туруп айтса жакшы да, мындай агуулун эле сыртынан айта берген менимче туура эмес деп ойлойм да. Балким бардыр, аны жок деп айтууга болбойт, себеби ар кайсы адамдар ар кандай, бирок менимче бүгүнкү күндө биздин жарандардын баары тең туура түшүнүп турат. Бизге тынчтык керек. Чек арадагы абал жөнгө салынабы шайлоодон кийин? Мунун баары тең эми коопсуздук менен байланыштуу деп мен түшүнөм. Себеби эми могу кийинки мезгилдеги биздеги болгон ар кандай маалыматтар бизге жеткен, жана чагымчылык болуп атат деген даярдыктар деп атабыз. Анан ошого байланыштуу биздин коршоо мамлекеттер анын өз коопсуздугу менимче туура эле. Рахмат.